Карызды которуу деген эмне? Же ошол талап кылуу укугу же милдеттеменин башка бирөөгө өтүшү деп айтылат. Карызды которуу бул мыйзамда каралган, жарандык кодексте каралган, ошондуктан бул кээ бир адамдарга чыныгы мүмкүнчүлүк берет, кээ бир адамдардын ушундай бир укугун ишке ашырууга дагы жардам берет. Ал эмнени түшүндүрөт? Эгерде сиз мыйзам чегинде макулдашууга же болбосо келишим негизинде макулдашууга барсаңыз, сиз талап кыла турган укукту башка бирөөгө өткөрүп берсеңиз болот. Же болбосо милдеттүү түрдө аткара турган адамдын милдетин башка бирөөгө өткөрүп берсе болот ал адам. Ал кайсы формаларда өтүшү мүмкүн? Макулдашуу формасында өтөт, башкача айтканда келишим менен, же мыйзам менен өтөт. Мыйзам менен кайсы убактарда өтөт? Ал мыйзамда жазылган. Мисалыга укук улантуучу катары, мисалы башка бирөөнүн карзыны сиз тууганыңыз каза болсо, сиз кепилдик алган болсоңуз, же жакын тууганы болсоңуз, жубайы болсоңуз, ошол мезгилде ал карыз сизге өтүшү мүмкүн. Ошондой эле соттун чечими менен өтүшү мүмкүн. Ал эми башка убакта макулдашуулар менен өткөн формалары бар. Мисалы сиз карызды төлөй албай кыйналып атсаңыз, башка бирөөгө милдеттемени өткөрүп берсеңиз болот. Бирок формалары ар башка. Карызкор кредитор менен сүйлөшүп, ал макул болсо ошол калган карызды башка бирөөгө өткөрүп берүү жөнүндө келишим түзүп, ал өткөргөн адам менен кредитор өз алдынча келишим түзүп ала алат. Эгерде кредитор бирөөгө өткөрүп атса, ошол талап кылуу укугуну ал карызкордун макулдугун сурабайт. Бирок эгерде карызкор адам өз милдетин өткөрүп жатса, анда кредитордун милдеттүү түрдө макулдугу менен өтөт. Демек, кыйналып жаткан мезгилде же башка ошол укугуңузду алып калганы мен төлөймүн, мен ушул боюнча милдеттемеңди аткарам деген жагдайларда сиз алдырып жибергенден көрө, ошол эмне болбосун, мүлкүңүз болбосун, башка болбосун, ошону алдырып жибербеш үчүн сиз тиешелүү кредитор менен сүйлөшүү менен, макулдашуу менен милдетиңизди башка бирөөгө өткөрүп берсеңиз болот. Бул мыйзамда каралган, ошондуктан ошол шарттан, ошол жагдайдан колдоно билүү керек. Сизге кесиптик юридикалык колдоо керекпи? Наномат юридикалык компаниясы юридикалык кызматтардын бардык түрүн көрсөтөт. Корпоративдик укук, үй бүлө укугу, жарандык талаш-тартыштар, кыймылсыз мүлк, эмгек укугу. Биздин тажрыйбалуу юристтер сизге индивидуалдык мамиле, жогорку кесипкөйлүк жана кызыкчылыктарыңыздарды максималдуу коргоону камсыз кылат. Биз ишенимдүүлүктү жана купуялуулукту кепилдеп, ар кандай татаалдыктагы маселелерди чечебиз. Биз менен байланышыңыз жана ишенимдүү колдоо экенине ишениңиз.